Алиев туура эмес кылып атат да, сени жетелеп алыш керек да. Ал деген творчествону түшүнбөйт да, интересный человек он. Өзү эле жүрүп экөөбүз барабыз деп ээрчитип алыш керек да. Странный очень. Вообще, я не понимаю, короче, раздражает меня. Эми экинчи маселе. Мынау жирный катымдын ордуна ошол жерден бирөөнү ИО продюсер кылып шайлап турбайсыңарбы? Кийин көткө тепкенге ыңгайлуу болот. Подумайте об этом. Но жирныйды бир кысымга алып туруп, анан кийин баягы мен жайнакты кысымга алгандай эле бар кетти тиги ташбакаң. Жаз арызыңды деп. Жөн эле окодон албадым. Давканы мен жасадым ага. Ошон үчүн муну бирдеке кылып давка кылып кетирип туруп ичинен бирөөнү ИО кылып кое көрбөйсүңарбы? Хотя 15 күнгө. Потом легче будет освободить. Подумай об этом. А то азыр кимди алып келсеңер дагы, мунун эки выговоры болбосо, объяснительный болбосо, же болбосо өзү кетем деп жазбаса, баягыдай ызычуу дагы башталат. Это 100% гарантия. Особенно жана бети табактай болгон неме, өзүнүн кадры, жана орусча алып барган бала, атын билбейм. Жанагы сволочь Бурулай, Амолдошева, Айжан, дагы бир үчөө төртөө жөн эле тыткан турат любой кишини. Поэтому подумай, вот этот технический вариант. ИО кылган киши кийин унчукпай элди уговорить этип, мени коргоп калгыла дебей кетип кала турган болуш керек да. Подумай об этом. Тезирээк надо делать. Хорошо, ак үйдөн азыр бирөөнү предлагать этти дейли. Байымкы Чынара капарып ошо апарып алдык. Тигилерин так ошондой спектакльди көргөзөт кайта эле. Так ошондой. Бул дуураң жазбайм деп баштайт. Анын үчүн муну жаздырып, көзүн тазалап коюш керек. Подумайте, все варианты хороши, все варианты. Күнү түнү ойлон муну. Кудай сарыдан куткарды, эми өзүң жаса биягыңды. Эми жирный Алиев өкмөрдүн ортоңорго интрига жасайын деп аткан экен анда. Сен алгатынга предупредить, эфирге полностью мен отвечать этем. Без моего разрешения эч кимди чыгарбагын деп. В общем, не знаю, мен болгондо муну тийгизип коймокмун давно штанына. Почему жирный сенден сурабайт? Почему Алиевден сурайт? Алиев завхоз? Там же пишет, интернет окуган жоксуң, завхоз он. Лучше сага таянып отуруп турса болмок, кудай, шерменде болбоюн деп. Он настоящий завхоз. Жазып атпайбы завхоз келди деп. Как это жирный экөө бирге калат кайта? Ал жерде мышык да сенсиз чыкпаш керек. Ана Аликбек Жекшенкуловду ким чакырды? Ким мунун идеясын колдоп атат? Өкмөт колдоп атабы? Эмне кайта восстановление кылган атабы? Жазып койчу мага. Как Алиев сенден сурабай туруп поддерживает? Бул деген выборда мигранттарга голосун бергенге түзүп бербей койбоду шартты. Мигранттар на него плюнули. Поэтому надо было подальше держать. Вот ушуларда окшогондор чыгарбаш керек да. В общем, булар деген мындай элдер жадап тоюп бүткөн да булардан. Не зря Жээнбеков его уволил. Большая ошибка, Алиевдин чоң ошибкасы. Саясатты түшүнбөсө сенден сурасын. Руководитель аппарат Касманбетов болуптур. Тааныйсыңбы? Касманбетов менен мамилең бар беле? Резюмеңди алып кир. Бул ишини көп эле кишилер тааныйт экен го. Мурунда ошо пресса жагында иштеп жүргөн киши экен. Я не помню, не знаю. Издесең эле чыгат. Мындай аракет кылсаң эле. Аракет кылбасаң эч нерсе болбойт. Андан көрө жана аялы эми албай атат дедиң, ортодо бир посредниң бар эмес беле? Ошого айтпайсың, мен бакытка киргизгилечи хотя бы деп. Бакыт азыр көп элек да, мындайча айтканда. Мурду тиги асманга жете элек. Продюсердин орду бул пресс-секретарь айта турган орунда, не президент. Ошон үчүн азыр Бакыт деген пресс-секретарга прямой ход тап. Ошого кирип сүйлөш. Ошондой эки орундун бирөөнү мага алып бериңиз деп. Кир, аны телефондон бүтпөйт, мындай жөнөкөй бүтпөйт.
bir жакшы адамын таап киргенге аракет кыл. Полный көрүп чыктым бүгүнкү жаңылыктарыңды. Абдан сонун жасалыптыр. Аналитикада ушуну айтат. Эч жака тарткан эмес, агы ак, карасы кара. Молодцы. Анан бай күнү площадьта бир узун бала иштеп жүрдү го. Ошого көбүрөөк акча берип койчу менин атыман. Ушундай ыраазы болдум ушул балага. Аралашып чуркап иштеп жүрөт. Какой он молодец. Он это любит свою профессию. Надо же. Ушундай балдар болгондо эле эфирден көркү ачылып кетмек бизде. Отурат дешейишип. Кече деп жылдызга кыйкырып, кечке ошого дирижер болуп отурдум. Площадьты көргөз, комментарий жасасын, жана иттериң нормальный көргөз, что за соткадан көргөзгөнө көргөзүп атасың деп койчу. Кечке тамагым айрылды. Ой, Садыр азыр барат, площадька эл менен жолугат. Кече түнү да көргөзбөй койдуңар, аңдып тургула. Башка каналга которбо, койчу. Эртең менен туруп алсаң, тамактанын эрежеси деп бир кызды коюп алышыптыр. Сүйүтанын бир тааныштары. Анан айттым, мен ушу тамакты ушу кыз үйрөтөбү дедим. Башка темаң жокпу дедим. Күндүн темасы эмне болуп атат айланайын дедим. Ошол бир по тему иштесеңер болот деп. Кыскасы муну менен да кырылышып бүтөт окшойм концовкасы. Ушу ишти билбей эле койгон оң экен да. Эч башың оорубайт экен да, мен көбүн байкап атпайм, ырсыйып келип эле кайта кетишет. Бүгүн Нургазыны эфирге чыгардым. Жакшы сүйлөдү. Жана Макен Чекиров деген чала алып барды. Бирок мындай острый сүйлөдү, жакшы. Анан азыр жибердим да. Эмне Толгонайды кармап отурасыңар деп жинденсем, Толгонай кетти дейт Кудай жалгап. Оозуңа май деп сүйүнүп атам азыр. Ошонун азабын аябай тартпадыкпы? Мен тартпасам дагы жылдыз тартты да. Аны мен жакын адамдардын азабын кошо тартыша берем да. Мына жүрөгүмө жагып калган адамдардын.